Кандайсыз Кутман таң? Кандай эс алдыңыз? Канчанчы күн бүгүн? 3-чү күн. Бизге келгендер өзү дароо эле канат кесе эле качыш керек деп эле видеодон качкандар да. Биз эме качырганга да мүмкүнчүлүк бербей атабыз эжеке. Кандай болуп атат? 3-чү күн кандай өттү? Айтыңызчы. 3-чү күн жакшы эле, кичине слабость. Негизи башында 3-4 күн бул деген эме берет да. Действие берет да эжеке. Действие бериш үчүн адам кыйналыш керек да обязательно. А эгерде адам 3-4 күн кыйналбаса анда демек эме действие бербей атат биздин чөп дарылар. Же ал адам идеальный да ден соолугу. 3 күндө кандай? Жакшы эле өтө деле кыйналган жокмун, өтө деле ачка болгон жокмун. Эми бүгүнтөн баштап, надеюсь, жакшыраак болуп кетет. Ооба, бул 4-5 күндөр улучшение кетип баштайт. Эми ар ким организм ар кандай. Кээ бир 7-чү күндөн, кээ бир 10-чу күндөн улучшение кетет, кээ бир 2-3 күндөн кийин кетет. Я думаю, сизде мындай со стороны карасам нормально болосуз. Мындай сонун эле көрүнөт. Жакшы эле, мен жакшы, Кудайга шүгүр. Салмак таштап атасызбы? Эми таразага деле чөйлекмин, может. Кеткенде чөйүндө атасыз. Кетерде чөйүндө. Өзү табиятка мындай эмнесине суктанып атасыз 3 күндөн бери, эмнесине кызыгып атасыз? Кантип эле бул деген сыяктуу суроолор болуп атабы? Эми табиятка кызыккан жерим кичине тазаланууну пландап жүргөм көптөн бери эле. Пландап жүрөсүз. Пландап жүргөм. Анан ошо планды ишке ашырып атам, менин оюма туура келип атат. Ушундай очищенияны издеп жүргөм. Условия, ички эме тазалык, базалык баары жакшы. Баары жакшы, баары жакшы, таза, баары. Эме команда жакшы обслуживание кылып атабы? Персонал сонун, абдан сылык, элпек, ийкемдүү балдар, кыздар иштешет экен, абдан жакшы. Чоң рахмат. Эжекеден да бир 5 күндөн интервью алабыз жакшы результаттан кийин. Ал эми достор, азыр бизде место толук. Биз только 10-июнга гана кабыл алып атабыз. Биз ушундай сонун особнякты 10, то есть 20-25 эле адам кабыл алабыз.